азыр 50 койка. Биз деген эгерде мүмкүнчүлүгүбүз бар, ичинде концентратор, сипаптарыбыз менен если бобрового койсокчу, биз вообще кыргызча айтканда ханга салам бербей калабыз деген учурга жеттик. Ушуну ачканга бул биз аябай кубанычтабыз. Оснащение, мен айтып атам, биз деген азыр Москвадан лучше оснащение жасадык. Биз оңолуп баратабыз. Мен сизди ишендире алам да. Сиздер өзүңүздөрдү караңыздар. Бизге эң азыр жетпей атканы, өзүңүз айткандай, буюрса могул оборудование, койка месталарды баарын эртеге келтиргендей болуп калдык уже бир топ элечи. Эң негизги маселе азыр ушу сиздерде узкий специалисттердин жетпей атканы болот да. Ушул маселе бизде азырга чейин аябай көйгөйлүү. Мына бүгүн Москвадан келишти билесиздер. Анын ичинде канча узкий специалист бар, но все равно врач, болбосо медработник. Азыр Турциядан да даярданып атышат, ошондо келебиз дешип. Буюрса силерге жардамчылар да келет. Премьер-министрдин тапшырмасынын негизинде биздин ГКДОнун базасында турган 6 корпус, ушундай 2 кабаттуу 6 корпусту капиталдык ремонтун өткөрүп, шарттарды түзүп, госпитализация даярдоо боюнча тапшырма берилген. Ошол тапшырмалардын негизинде эртең ГКДО ошол 6 корпусту даярдап, жалпы 405 орунду ошол жерге биздин жарандарга госпитализацияга орундарды даярдап атат. Жалпы ошолорду кошкондо мына 2 күндүн ичинде Кудай буйруса 700дөн ашык орундар ошол Семетей обсервациясында даярдалат.